эгемендүүлүктү алгандан бери 20-жылга чейин, 2020-жылга чейин ошол мезгилде ошол бийликте иштеген, чоң кызматта иштеген биздин ушул катарыбызда отурган кесиптештер да бар да. Эмне үчүн чечпеди ушул мезгилге чейин? Туура, бул чечкиндүү чечим кабыл алыш өтө кыйын болду. 2006-жылдан бери эле бул ачык калып келген маселе эле. Мына акыры ушул биздин жогорку бийликтин өкүлдөрүнүн чечкиндүү кадамдарына эле ушундай чечимдер кабыл алынды. Кечээ 15-ноябрда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинде 2 мыйзам долбоору каралды. Бири Кыргыз-Өзбек чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору. Экинчиси Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу боюнча макулдашуусун ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча мыйзам долбоору комитет мүчөлөрү тарабынан кызуу талкууга алынып, аягында 7 депутат аны ратификациялоого макул болушту. Ошондой эле Гавасай дарыясында суунун техникалык булганышына жол бербөгөн милдеттенет. Өзүбүздүн территориядагы дарыяны каякка бурабыз, эмне курабыз, эмне кылабыз? Эмне үчүн биздин акыбыз жок? Бир ушуга эле улай сурап коеюн. Кемпир-Абадка 4 дарыя келет, туура? Куршап дарыясы, Каракулжа, Тар, анан Ясы келечекте. Ошо Каракулжа дагы, Ясы дагы бир ГЭС куралы десек, анда да ушинтебизби? Жок, андай маселе жок. Ошентип Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргыз-Өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусу жөнүндө мыйзам долбоорлорун дароо 3 окууда жактырды. Эми документ парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына коюлат. Коюлганда ал жерде дагы 3 окуудан өтүп, ал жерде элдин элегинен, депутаттардын элегинен өтөт дагы. Өзгөчө маанилүү неме да, иш-чара да, буга аябай кылдат мамиле кылыш керек. Себеби мисалы бир адам бир үй алса, коңшусун сурайт экен да, коңшусу кандай болду экен дегендей да. Себеби эл аралык деңгээлде биз эл аралык мамилелерди сакташыбыз керек, эл аралык мыйзамдарды сакташыбыз керек. Анткени деген коңшулар менен ынтымак болсоң, мамлекет өнүгөт дегендей, карым катнаш болот дегендей, экономикабыз көтөрүлөт дегендей, башка жагдайлар болот. Өзбекстан, Казакстан, биздин чектештер, Тажикстан деген өлкөлөр менен биз ынтымакта болушубуз керек. Ошол ынтымактыга бир доо кетирбеш үчүн ушундай баягы ара басылмасын, өгзөлбөсүн деген аябай мындай жогорку деңгээлде иш-чараларды жүргүзүп, калыс карап маселе чечилиш керек. Союз мезгилинен калган маселелердин тынч жол менен чечилип жатканы коңшу өлкө менен мамилелерди дагы да болсо бекемдейт. Тарыхый чечим келечек жаштарына көйгөй жаратпай тургандай болуп, эки өлкөнүн кызыкчылыгын эске алуу менен кабыл алынууга тийиш. Легендарлуу парламенттин депутаты Орозбек Акимбаев Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча мыйзам долбоорлору тууралуу буларга токтолду. Бийлик башында келген адамдар элдин тынч жашасын ойлогон максаты бул биринчи кезекте коңшулар менен тил табышып жакшы жашоодо. Ошол себептен мына азыркы Кыргызстандын жетекчилиги Өзбекстан менен тил табышып, союз мезгилинде чечилбей калган маселелер ошо боюнча жатты эле аны көтөрүп чыгып, Өзбекстан менен мамилени оңго салгандыгы бул эң туура болду. Көп жерлерди беребиз деп бербей калган, курабыз деп курулбай калган. Ошолорду анан Өзбекстан атайын кароолчуларын коюп алып, катерлерин коюп алып, Кемпир-Абадтын көлүнө кыргыздарды киргизбей, сууга түшүрбөй, ошентип кыстап койгон болчу. Ошолордун бардыгын бүгүнкү күндө бирге башкарабыз, бирге пайдаланабыз деп тең аталыкка жетип чоң ишти жасашты. Мына 2 жылдан бери биздин президент өкмөт абдан жакшы иштеп келатат. Эми менин оюм мындан ары реальный чечип чек араны эч кандай уруш талашсыз чечкен жакшы. Себеби бул коңшу болгондон кийин бири-бирибизге алыш бериш кылыш керек да сөзсүз. Бейле кетсек 3-ноябрда Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев жана Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Кыргыз-Өзбек чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге, Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга, суу чарба маселелери боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшкан. Ага Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекстандан 12 адам кирген биргелешкен комиссия башкарат.
Өзбекстан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, техникалык жактан тейлейт жана кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонталь боюнча 900дөн жогору эмес кармап туруу милдетин алары маалымдалат. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы.